Турцияда командировкада жүрүп, бул жерде кнопка басып атат. Медер Алиев деле катышкан эмес, бирок кнопкасы басылып калыптыр. Ошол Тазабек Играмов айтты, мен баскан эмесмин кнопканы. Элдин алдында депутаттарды тепки жеген балдарга айланып кеттик да. Акылбек Жапаровду мен көп жылдан бери тааныйм, ал аябай укмуш, жомок. Кыргызстанда ар бир жаран жакшы жашоого татыктуу, конституцияда такшырылган. Ага шарт түзүп бергенге өкмөт, бийлик, анын ичинде биз жогорку кеңеш баарыбыз милдеттүүбүз. Анан карыз менен бюджетти толтуруп коюп мактаган бул көп акылдын кереги жок. Мен Акылбек Үсөнбековичтен барып жыйынтыгы чатак болушу деп мен толук ишеничим бар. Красавчик кылып койдуларбы? Кааласаңар бассейн жанында тартып коесуңар, кааласаңар кабинетти тартып коесуңар, укол сайганды, штанын чечкенди баарын чыгарып атасыңар. Эл башкарган адам соттон алдың өкүм чыгарбаш керек. Ошол эле туруп эле Мадумаров тигиндей мындай деп жамандап коет. Муну актап коет. Бирөө сөгүп калса, ал эмоционалдуу деп эле актап кетер. Мамлекеттик кызматка турган киши, аябай бийик кызматка турган, өзгөчө укуктары бар кызматка турган адам өзүнү кармаш керек да. Турдакун Усубалович 24 жыл Кыргызстанды башкарган, Абсамат Масалевич 6 жыл башкарган. Бир катуу сөздү уккансыңар эле. Октябрь окуяга, демек Атамбаев менен Молдохматов, Курсан Асанов булар тополон кылыптыр. Айланан тополон кылган жок алар. Тополон кылгандар төрдө отурат го. Саламатсыздар, ТВ медиасынын жалпы көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү политик берүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты Масалиев Исхак Абсаматович. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Мен алгачкы суроом бул жакында эле ушундай талаш тартыш менен кабыл алынган казино мыйзамы боюнча болмокчу. Негизи эле казино мыйзамын колдобогон парламентте жалгыз Бүтүн Кыргызстан партиясы болду да. Анан кийин буга чейин бир топ эле айтылып келди, жашыруун казинолор дагы бар биздин өлкөдө иштеп эле келген деп. Анан ушуну мыйзамдаштырып коюуга сиздер эмнеге каршы болдуңуздар? Анан кийин президент бул жөнүндө дагы комментарий берип жатып айтты да, 2 жылдын ичинде мунун жемишин көрөбүз деп. Анан ошол боюнча пикириңизди айта кетсеңиз. Биз пикирибизди ачык эле айттык. Биз бул ушул жол менен бюджетке акча жыйноого каршы болуп атабыз. Себеби бул негизи кумарканалардын максаты бир, адам алданып утам деп барып уткузган акчадан пайда көргөн, бул бираз кыйшыгыраак көрүнөт да. Анан ачык айтканда мен бул теманы жакшы эле билем, көптөгөн киши, канча бизден балдар, тааныштар, мен билген кишилер канча күйгөн ушул ишканадан. Үйсүз калган, үйлөрүнөн ажырашкан. Анан жаман иштерге баргандарда сиздер журналисттер жазып атасыңар да көптөгөн болгон. Ошондон фракция Бүтүн Кыргызстан, анын ичинде биз, мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчи катары биз башынан баштап каршы пикирибизди бердик. Анан акыркы дош берүүдө протесттик акцияга барып дош бербей ушул мыйзам кабыл албасын деген иш аракеттерди жүргүздүк да. Тилекке каршы Жогорку Кеңештин төрагасы мыйзамды карабастан 4 жолу дошко коюп туруп, жыйынтыгында өттү деп эсептеп койду. Бул туура эмес деп ойлоп атам. Мен ойлоп атам, бизде бүгүн экономикада башка багыттарда иштеп, ошол эле контрольный кассовый машинаны завод, фабрикаларда иштетип, ишканаларда иштетип акча тапсак туура болмокта. Ал эми бирөөнү алдап, ал келип акчаны уткузат деп ошол акчадан салык алганыбыз бираз жакшы эмес да. Президенттин бул боюнча билдирген. Эми президентке мен комментарий бербей эле коеюн, ал жигит өзү билет мелешти. Бир учурда жабыш керек дейт, бир учурда ачыш керек дейт. Анан ага деле тиги өкмөт башчысы башкалар мактап атпайбы? Жеке менин түшүнүгүм боюнча, мен эми анча-мынча алысыраак көрөм, билем. Бул мыйзам долбоору бул конкреттүү түрүндө кайсы бир жарандардын топтун кызыкчылыгын коргой турган мыйзам болуп атат да. Демек, Кыргызстанда кайсы бир күчтөр бар экен, ушу кумарканаларды ачып, байыбыз деген аракет кылган кишилер бар да. Ошолордун кызыкчылыгын коргоп мыйзам кирип атат да. Ал эми президент айткандай, же өкмөт башчысы айткандай 1-2 миллиард сом жыйнайбыз 2 жылдан кийин деген сөз бул. Ишкана иштеп калса, адам барып калса, эгер ушул ишкананын ээси пайда тапса, анда түшөт. Бирок ал пайда табыш үчүн имараттарды куруш керек, гостиницаларды куруш керек, ресторандарды куруш керек. Эң негизи алар айтканда чет өлкөлүктөр акчасын жыйнап келип, ушу кумарга берилип, ойноп уткузуш керек да. Ошондо гана пайда болот. Ансыз эч ким төлөбөйт акчаны.
Сиз айттыңыз да, ушу президентке сунуш кылдыңыз, ушу мыйзамга кол койбоого чакырыпчы. Теме кече мурда күнү интервьюда тиги Али Токтогоновдун кабына мен бергенде дагы эле үмүтүм бар, президентке кайрылып көрөлү деген ойду айттым да. Анан кече президенттин сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин ал үмүт деле жок болуп калды. Демек ал киши мен колдоп атам, мен сунуштап атам деп атпайбы. Анда киши кол коет го, бирок кол коюудан мен эскертип коет элем. Мыйзамсыз кабыл алган мыйзамды президент кол койбош керек. Мыйзамда так жазылган регламентте 100% депутаттар добуш бериш керек катышкандар. Башка учурда болбойт. Анан эгер биз протесттик катарында каршылык көрсөтөбүз деп добуш бербегенде биздин добушторубузду эсептебейбиз деген бул мыйзамга дал келбейт. Ошондуктан президентте дагы эле мүмкүнчүлүк бар, баш тартса болот. Бирок баш тартпайт го, мен уже байкап калдым, ал өзү кызыкчылыгы бар да. 7-чи чакырылыштан негизи эл көптөгөн мындай үмүтү чоң болгонда, 6-чы чакырылышка караганда бирок эмнегедир салмагы дагы эле төмөн болуп жаткандай да, депутаттардын деңгээлин, мындай ордун карап көрсөк. Айтып кетейин, бир аз коомчулукта алдоо түшүнүк болуп калды да, туура эмес түшүнүк болуп калды. Көпчүлүк шайлоочулар ойлогон, биз жаңы депутаттарды шайласак алар түпкү тамыры менен башка болот, алар көз карандуу болбойт, коркпойт деп ойлогон. Бирок ошол мезгилде биз президенттик республика киргизгенден кийин, президент толук бийликти колуна алгандан кийин көбү унутуп калды. Депутаттар деле адам, алар президент менен урушкусу келбейт, талашкысы келбейт. Ал киши эмне десе, ошону аткарганга аракет кылышат да. Ушундай табигат бизде. Ал эми бүгүн бизде жогорку кеңеште тепкилегенде, мына силер деле сын пикир айтып атасыңар, бирок бир нерсени унутпагыла, бул өкмөттүн сунушу болуп атат. Бул жогорку кеңештин депутаттарынын сунушу эмес да. Бул өкмөт бакырып өкүрүп коркутуп кабыл алдырып атат. Ошондуктан депутаттардын кемчилиги бир гана нерсе, айрым депутаттарды менин билишим боюнча алар каршы добуш бермегиле. Бирок эмнегедир алар же катышпай калды, алардын ордуна бирөө добуш берип койду. Же макулдук берип койду да. Мисалы үчүн мен бүгүн уктум, бир депутатыбыз Турцияда командировкада жүрүп, бул жерде кнопка басып атат. Ордуна басып койушкан. Дал келбейт да мыйзамга. Анан залда отурбаган ошол эле конституциялык жана мыйзамдуулук комитетинин төрагасы жаш жигит, өсө турган жигитибиз Медералиев деле катышкан эмес, бирок кнопкасы басылып калыптыр да. Балким аныкы дистанционный кнопка мен билбейм, бирок басып койгон да. Ошол эле Тазабек Играмов айтты, мен баскан эмесмин кнопканы. Ошентип мен эсебим боюнча бир 10-15 депутаттарды кнопкасын бирөө басып койгон да. Ал депутаттардын ичинен баскысы келбей, каршы добуш бергиси келип аткан, бирок анда келбей эле кой, сен үчүн басып коебуз деп бир аз жеңилдик беришти. Ушул өкмөт менен парламенттин ортосундагы мамиледен дагы себеп мындай суроо бергим келип атат да, ушул парламенттин азыркы 7-чи чакырылыштын салмагы бир аз төмөндөп кеткендей сезим болот. Эми мындай да, өкмөт жогорку кеңеште тоготпогон белгиси. Жогорку кеңештин депутаттарды пикири менен эсептешпеген ачык көрүнүп турат да. Аз болгонсуп биз азыр өкмөт башчы эмес, бизде министрлер эмес, алардын орун басарлары бизге акыл үйрөтүп, сүйлөгөн сөздүккө кагып атат да. Мына азыр эле биздин комитет болгондо мен мындай жакшы эле көйгөйлөрдү көтөрсөм, мага лекция окуп беришти, ошол департаменттин башчылары бар айтып, акыл үйрөткөн адаттан кете албайт да. Биз моюн берип атабыз ага. Биз эгерде керек болсо, конституцияда биз сунуш бере алабыз. Айрым өкмөттүн мүчөсүн бошотууга президентке сунуш бере алабыз. Бирок ал укугубузду пайдаланбай атабыз да. Ошол себептен биз бүгүн элдин алдында депутаттарды тепки жеген балдарга айланып кеттик да. Бирден болсо эле депутат күнөөлүү деп айтат, бирден болсо эле депутаттар тентек деп айтат. Бирок мыйзамдын долбоорлоруну, бюджеттин аткарылышыны 100% өкмөттүн милдети жана укугу. Ошондуктан биз элибизге түшүндүрүп беришибиз керек. Ошол биз талап кылган мектептерди, биз талап кылган көпүрөлөрдү, жолдорду өкмөт ишке ашырган милдеттүү. Депутат маселени гана көтөрөт. Анан биз болсо мына депутаттар убада берди, андай мындай деп атат. Мен мисалы үчүн шайлоого барганда эч качан убада бере албайм. Себеби мен колумда акча жок, мен колумда техника жок. Бир гана өкмөттүн алдында маселе көтөрөм да. Бирок мен каршы көпчүлүк учурда сын пикир айтканга байланыштуу айрым мен талап койгондорду алар көңүлү буруп да койбойт да. Бул жакшы эмес.
министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров казынаны быйыл ашыгы менен толтурдук деп отчет берди да. Бирок ага карабастан кымбатчылык, ошол эле ККМге нааразы болгон элдин бир катар мындай ар тараптуу нааразычылыктар чыгып атат да. Жыл бүткөндө казына канча толду деп анализ кылабыз. Өкмөттө мындай адат болуп калды да, бизге 2021 жыл кандай аткарылды, эч эле бериш керек болчу бизге. Канча салык төлөндү, канча бажы кызматтан алынды, канча дивиденд алдык, киреше чыгашаны толук бериш керек болчу. Эмнегедир алар күзгө чейин кармайт. Күздө өзгөртүү толуктоолор менен биротоло киргизет, анан биз аны бекитип койгондон кийин алардын бюджетти аткарбагандыгы мыйзамдуулуп калат да. Ошондуктан бул өкмөттүн көз карашы ушундай болуп атат. Анан албетте болгондо айтыш керек. Киреше көбөйдү, салык көбөйдү, маселе жок алда. Бирок эмнеден көбөйдү? Товар көбүрөөк келди, бажыга жок. Көбөйгөн жок, азайып кетти. Эмне бизде завод фабрикалар ачылып калды, ийгиликтүү иштеген жок, ал азайган жок. Көбөйгөн жок. Биринчи кезекте биз топтогон акчалардын жанагы доллардын өсүшүнө байланыштуу болот. Мисалы үчүн эгерде биз чет өлкөдөн Кытайдан келген товарларды биз поштанасын жанагы төлөмдөрдү доллар менен эсептеп анан сомго айландырабыз да. Кумтурдан түшкөн салыкты деле алар доллар менен 100 миллион төлөсө, аны долларга салыштырмалуу. Буга кумтурдуку эгерде мурдагы жылдарда 100 миллион доллар бир жылда төлөйт да. Бир салык алар 6 миллиард болсо, сомдун доллардын көтөрүлүшүнө байланыштуу 8 миллиард болуп калды да. Бул 2 миллиард кошулгандай болду. Бирок доллар менен ушундай калып атат да. Анан экинчиден биз айлыкты көтөргөн сайын, бул эми экономиканын мыйзамы, көтөргөн сайын талап көбөйөт да. Биз көбүрөөк ала баштайбыз, тамак ашты ала баштайбыз, кийим кечени ала баштайбыз. Демек кымбаттап кетет да. Анан ундун баасы, мен алыска барбайм. Мына ундун баасы менин байкоом боюнча бир жылда 800-900 сомго көтөрүлүп кетти. 100%га жакын көтөрүлүп кетти да, бирок айлык 100%га көтөрүлгөн эмес да. Эттин баасы жок дегенде 60-70% көтөрүлүп кетти. Жанагы тамакка кошо турган, тамакты бышыра турган майлар баасы көтөрүлүп кетти. Доллар кайра ордуна келди, бирок баалар түшкөн жок. Ушул себеби эмнеде? Бул себеп соодагерлер түшүргүсү келбейт. Бир жолу кымбаттаган нерсе эч качан арзандабайт. Муну көзөмөлдөгөнгө өкмөттүн күчү көзөмөлдөгөнгө өкмөт бар, өкмөттүн айрым укуктары бар. Бирок ал укуктарды толук колдоно албайт, себеби ошол эле соода кылган биздин жарандарыбыз да. Мисалы үчүн эртең барып туруп сен майды мынчадан сат десең, ал айтат, мен бала чакамды багыш керек да, сен бакпайсың да менин бала чакамды. Эгерде баары кымбаттаса, мен деле ошо кымбат нерсе сатып алам деген. Бул мындай тегерек круг болуп калып атат, бири-бирине байланыштуу. Өкмөткө айырмасы жок да. Эсиңерде болсо жанагы бизде жанагы тажы вируска байланыштуу эсиңерде болсо бир ажиотаж болуп кымбаттап кетпеди. Анан өкмөттүн башчылары, мэрлер барып тополон кылып, мына биз түшүрдүк деп айтат. Алар түшүргөндө бир күнгө түшүрөт, эртеси күнү кайра кымбаттап кетет да. 2 сомду түшүрсө 400 сомго көтөрүлүп кетет. Ошол күндөрдөн баштап биз чоң проблемага такалып калдык. Азыр дүйнөдөгү болгон өзгөрүүлөр, жанагы Россияга санкциялар албетте бизге да таасир берет. Мисалы үчүн биз тамак ашка буудайды, нанды биз Россия менен Казакстандан алабыз да. Өзүбүз өстүрбөйбүз да. Ошондуктан ал кандай болот күздө мен билбейм аны. Бизде ушул кризистин таасири күзгө жакын бизге деле кичине кайра келет да. Демек жанагы айлыкты көтөргөнүбүз жокко чыгат да. Өзүмдүн эсебимди айтып кетсем, кээ бирлер айтат, сен ушу жамандай бересиң. Жамандаган жокмун. Мисалы үчүн эгерде мен машина менип жүрүп өткөн жылда мен 65 сомго 45 сомго бензин куюп аткан болсом 1 литр, азыр 65ке куюп атам. 20 сом кымбаттап кетти, 50% кымбаттап кетти. Ошого байланыштуу анда маселе болуп калат. Тиги элди пассажирди алып жүргөн адамдар алар деле күйүп атат да. Жерде айдаганга, жерде мала бастырганга, түшүм оргонго аларда расход көбөйүп атат. Демек аларда өзүнүн кызматыны көтөрөт да. Мисалы ошол эле Казакстанда азыр 40 сом тегерегиндеги бензин бизде 60 сом. Өтө кызыктуу, дагы эле кайталап коеюн, ошо биз долларыбыз 100 сомго чейин чыгып туруп, азыр 80 сомго кайра түшүп, бирок нарктар түшпөй атат.
Аны өкмөткө көзөмөлдөш керек болчу. Мисалы үчүн ГСМ бул валюта менен алса, аны эсептеши болот. Ошол эле майды биз чыгарбайбыз, аны биз Россиядан же Казакстандан алып келебиз. Аны деле доллар менен алганда айтыш керек да, сен доллар менен алгандан кийин эмне андай көтөрүп атасың деп. Ага өкмөттүн алы жетпей атат. Жетпейт. Мына азыр бүгүн биз талкууладык, негизи жанакы бааларды регуляция кылыш үчүн өкмөт сурап атат, укук бергиле деп. Негизи туура эле. Айрым учурда, оор учурда бизде тамак аш азык-тулук жетпеген учурда өкмөттө ушундай мүмкүнчүлүк бериш керек да, бааларды көтөрбөгүлө. Айыр, болбойт андай. Мына сен ушул жерде 10 сом кошкун, ушул сага жетиштүү. 20 сом кошкун, андан ашпа. Ошондой мүмкүнчүлүк беришибиз мүмкүн да, бериш керек дагы. Ошондой иштеп кетиш мүмкүн. Бирок азыр деле мүмкүнчүлүгү бар. Кичине чара колдонуп, текшерип туруп, унду канчадан алып келди, будайды канчага тартты, анан баасы канча болот экен. Сен албетте сен ар бир каптан 200 сом эмес, 100 сом тапсаң деле ыраазы болгом деп азырынча түшүндүрмө иштери жүргүзүш керек да. Патриоттук ал сезим менен. Бирок ага бара албайбыз. Тамак аштан эч ким баш тартпайт да. Күнүгө жеш керек тамакты. Сиз негизи эле өкмөттүн ишин көп сынга алып, анан Акылбек Жапаровду, ошол эле Эдил Байсаловду кызматтан кетсин деп дайым айтып келесиз. Жок, мен айтканым мындай да. Ар бир ошо кызматкердин өзүнүн кемчиликтери бар. Акылбек Жапаровду мен көп жылдан бери тааныйм, ал аябай укмуш жомокчу. Азыр деле айтып атат, мына биз бир күндө 1,5 миллиард сом жыйнап атабыз дейт. Мен салык кызматтан сурасам андай эмес экен. Салык кызматы менен бажы кызмат кошкондо 130 миллиард жыйналат экен жылда. Демек ал 1 миллиард эмес, ал 300 миллион болуп атат. Жакшы акча, көбөйгөн маселе жок. Бирок ошол эле мезгилде бажы кызматта товар келбей атат да. А келбесе каяктан акча түшөт? Анан ошол көбөйгөн акча биз айлыкты да көбөйткөнбүз да. Мугалимдерге, врачтарга, анан күздө дагы баягы көбүнө көбөйөт, пенсия кичине көтөрүлөт. Бул жерде маселе жок. Анан бул баатырлык эмес, бул мына биз азаматпыз ушундай деп айтпаш керек да, бул милдет. Анан кээ бир учурда биздин башчыларыбыз айтат го, өлкө башчыбыз, Кыргызстанда тамак аштын баасы эң арзан деп. Балким арзан болушу мүмкүн. Бирок биз алган айлыгыбыз эң арзан болуп атат. Биздин пособие кичинекей болуп атат. Жөлөк пулубуз аз болуп атат. Ошол салыштырмалуу Турция же Европа алсак, алардын жумушсуздук учурда алардын төлөмдөрү биздин айлыгыбыздан бийик да. Ошол нерсени салыштырмак алсак, калыстык болот. Анан биздики наныбыз арзаныраак деп мактанганыбызга мактанып турган сөз эмес да, биз андан да жакшы жашашыбыз керек да. Себеби Кыргызстанда ар бир жаран жакшы жашоого татыктуу, конституцияда так жазылган. Ага шарт түзүп бергенге өкмөт, бийлик, анын ичинде биз жогорку кеңеш баарыбыз милдеттүүбүз. Анан булар акмактар, булар түшүнбөйт, мен түшүнөм деген бул пикир өзүнүн жетишпестигини, кемчилигини бирөөнүн мойнуна жүктөш аракет көрүнүп турат да. Өкмөт кетсин деген мен талапка кошулат элем, себеби алар бюджеттеп 400 миллиард деп мактанып атпайбы, анын ичинде 65 миллиард сом бул социалдык фонддун акчасы. Ошол. Менин сиздин акчабыз, карачылыкка, пенсияга арналган биз төлөгөн акча. Аны өкмөттүн эч кандай тиешеси жок, анын бюджетке кошууга кажети жок да. Көрсөткүч жакшы чоңойт, ой азамат экен деп, азамат эмес ал. Ал акчага көз салбай кала, ал биздин акчабыз. Эртең карыганда ким төлөйт ошол акчаны? Ошол соцфонддун акчасы кичине иштеп, бир аз пайда табыш керек деп. Кредит берип, эмне кылып, көбөйтүп туруп, балдарыбыз чоңойгондо, карышылыкка жеткенде пенсия төлөш керек да. Ошол акчаны аны бюджетке кошуп алып, кандай мен кыйын экенмин деген бул калп болуп атат да. Бюджет ансыз деле өсөт. Мен жап-жаш депутат болгондо 22 жылдан ошондо бюджеттин эсесинде бар, 20 миллиард сом болчу эле. О, көп деген. Азыр 150 миллиардты салык менен таможня эле жыйнап атат. Калган акча каякта 150 миллиард таптı. Карызга алдыкпы? Туура. Мына 150 миллион долларды биз дүйнөлүк банктан карызга алдык. Туура, 50 миллион долларını Баткен өнүгүшүнө жөнөтөбүз, 100 миллион дагы бир жака жөнөтөбүз. Бул карыз да. Анан карыз менен бюджетти толтуруп коюп мактаган бул көп акылдын кереги жок да. Ошол себептен мен Акылбек Үсөнбековичтен барып жыйынтыгы чатак болушу деп мен толук ишеничим бар да. Ошол себептен мен айтып атам, ал жака азыраак сүйлөп көбүрөөк иштеген киши керек да. Ал эми жана вице-премьерлер боюнча мен аны ачык эле айтам, эми жогорку кеңешке келип туруп комитеттин жыйынында силер гестапого окшоп турасыңар деген сөз ошол эле сөз жетиштүү. Анан ал жигит андан мурдараак
атайын органда кызмат кылгандар жаш кезинде пенсия чыгып, айлык алат экен, бирөөнү алып коебуз деген бул таптакыр мындай мыйзамга алып келбеген демилгелер да. Демек, ошо эдил жигит деген ал бирде күн мамлекеттик кызматта иштеген, бир кишини башкарган эмес, анан азыр отуруп алып мугалимдерге, академиктерге сабак берип атат да. Түшүнүгү жок, билими жок, тажрыйбасы жок жигиттерди кетиришке кызматкер. Жок дегенде анда даярдагыла, орун басар кылгыла, бир жерге бир участка берип койгула, ийгиликтүү иштесин 4-5 жыл. Анан көтөргүлө. Көчөдөн алып эле жакшыраак бакырат экен деп, аябай мактаганды уста экен деп ала берген бул. Байкасаңар ал түп эле эки сөздөн бирөөнү президентти мактайт, бирөөнү парламент сындайт. Иштебей эле жүрөт экен да. Ошондой эле башка министрлер да, мисалы үчүн саламаттык сактоо министри. Ал өз ордуна кичине адашып кетти, шоумен болуп, силер журналисттер аны көкөлөтүп, красавчик кылып койдуңар. Кааласаңар бассейн жанында тартып коесуңар, кааласаңар кабинетти тартып коесуңар. Укол сайганды, штанды чечкенди баарын чыгарып атасыңар. Шоумен кылгандан кийин ал чын эле ишенип алыптыр да, мен ушундай эл жакшы көргөн, сүйгөн эркек баламын деп. Жеке ишмердигине кандай баа бересиз ал кишини? Аны мен билбейм. Мен эң түшүнүксүз аны президент өкүп айтып атат. Реформаны аягына чейин жүргүзөм. Анан сен реформа дегенди көрсөтүп берчи, эмне кыласың? Мисалы үчүн мен үй курганда же бирөө үй курганда план түзөт да. Эскиз түзөт, андан кийин проект түзөт, ошол проектти адистерге көрсөтөт. Могу жерде арматура турат, бул жерде дубал салынат, бул жерде үстү жабылат, бул жерде таштамай коюлат, шипер коюлат деп эсептейт да бар. Анан саламаттык сактоодо реформа кылам деп эле сөз чыгып атат. А эмне реформа? Эмнени кандай кылат? Кандай алмаштырат? Мен уга элекмин аны. Аны комитет, социалдык комитетке, жогорку кеңешке алып келип, өкмөткө токтомго киргизип, бекитиш керек болчу. Мен мына больницаларды жоём, ушуларды кошом. Мындай болот, ушунда өнүмдүү мынча болот. Мүмкүнчүлүк элибизге мынча болот деп көрсөтүп туруп анан реформа кылганда мен баа бере алат элем. Азыр мен баа бере албайм. Ал эми анча-мынча главврачтарды кубалап, бирөөлөрдүн эшигин алдына шагыл төктүргөн бул реформа эмес да. Бул өзү айткандай Илибойду коркпойм деп атпайбы? Анан хулигандыктын белгиси да. Реформа дегенде эл билип туруш керек да. Реформага сиз, мен билишибиз керек. Ал эмне деген сөз? Эмнени кайра ордуна келтиребиз, эмнени оңдойбуз, кандай кылабыз, билим, медициналык академик орду кандай болот, кафедралардын орду кандай болот, больницалар кандай бизге жетиштүү болот деген багыттарды көрсөтүш керек. Анан ошого ишке аракет кылыш керек. Эгер ошого көрсөтүп туруп ушу ийгиликке жетсе, анда ал киши сыйлыкка татыктуу болот да. Ага чейин аягы жаман бүттү. Медсестраларда 1000 сом жыйнаган тойго деген бул өтө майда коррупция болуп кетти да. Анан президент аз болгон сот боло элек, тергөө бүтө элек актап атат. Анча деле нарушение болгон эмес деп баа берип атат. Ушуну сөздөн кийин тергөөчү аны күнөө коймок беле. Эч качан эл башкарган адам соттон алдын өкүм чыгарбаш керек. Ошол эле туруп эле Мадумаров тигиндей мындай деп жамандап коет. Муну актап коет. Анан мен атага окшоп эки баланы тең тентек экен, экөөнү тең урушуп койдум деген. Биринчиден сен аларга ата боло элексиң. Жашы боюнча алар сенден чоң. Эч качан ата боло албайсың. Үчүнчүдөн элге ата болом десең, ал үчүн кара жумуш менен, жакшы ийгиликтер менен 4-5 жылдан кийин айтса болот. Анан 6 айдан кийин эле мен ата болуп калдым деген өтө шашып атат. Ошондуктан мен өкмөттүн курамы алмашса жакшы болот эле деп атам. Анан дагы бир пикирим бар. Ошол өкмөттүн курамына бизде саясий күчтөр ар кандай бар да. Чыныгы эрдик керек да, эгерде президент ушундай кылам десе, ошол саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн чакырып туруп, келгиле, жардам бергиле. Давайте ушул адис боюнча мага кишилерди көрсөткүлө, мен кызмат берейин, иштеп көрөлү деген кадам жасаса жакшы болот эле да. Анан мени мактагандар же илимди мактагандар же досумду мактагандарды койсо анда аягында эле бүтөт да. Ошондуктан мен сындаган жаман ойдон эмес, мен жакшы ойдон сын пикир айтып атам. Эгерде өкмөткө кандай жардам керек болсо, жардам бергенге даярбыз да. Негизи эле УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичтин мойнунда көптөгөн чоң жоопкерчиликтүү кызматтар, жоопкерчиликтер турат да. Анан кийин ушул жагдайларды эске алганда, анын эмоционалдык абалын түшүнсөк болобу же чын эле сиз буга чейин айткандай ал адамдын ден соолугунда кандайдыр бир көйгөй барбы? Жок эме. Бирөөнү сөгүп койсо, ал эмоционалдуу деп эле актап кетер. Мамлекеттик кызматка турган киши
аябай бийик кызматка турган, өзгөчө укуктары бар кызматка турган адам өзүнү кармаш керек да. Атайын коргоо органдардын башчысы болгондон кийин мен сени камайм деп бакырбайт да. Мен сени колуңду сындырам деп айтпайт да. Сен деле өзүңдү жап деп айтпайт да. Бизде оперативдик маалымат бар экен, сен мындай кылдың деп айтпайт. Оперативдик, мен милицияда кызмат кылганмын, мен билем. Оперативдик маалымат деген бул текшерилбеген божомол сөздөр деп айтылат аны. Анын негизинде текшерүү жүргүзүп аныкталса, анда чара колдонот. Кээ бир учурда ушак болуп кетиши мүмкүн. Бирөө айтты депчи. Ал оперативдик маалымат деп. Анан борбордур трибунага чыгып, менде оперативдик маалымат бар, сенин акең чайканада мындай дептир деген сөз бул эми майдараак болуп кетет да. Мен ойлоп атам, бизде чайкананы аңдып саясатчылардын агаларын карабай, бизге мамлекетибизге ким гана келип айтат, кандай террористтик кыймылдар болобу, сепараттык кыймылдар болобу, аларды издесе жакшы болот. Анан эмоцияга деп актай берсек болуп да. Жакшы жигит, ачуусу келди деп, эми ачуусу келсе үйүнө ачуусу келтирсин да. Бала чакасына ачуусу келтирсин, досторуна да. Мамлекеттик кызмат андай болбойт. Же сиздер жашсаңар билбейсиңер, Турдакун Усубалиевич 24 жыл Кыргызстанды башкарган, Абсамат Масалевич 6 жыл башкарган. Бир катуу сөз уккансыңар эле. Карап көрөлү. Бир да катуу сөз айтылган эмес, бирок чаралар колдонгон. Ошол себептен ким болсо да камчы болобу. Мен болом, сиз болосузбу, мамлекеттик жогорку даражадагы кызматта турганда өзүнүн кармаганга аракет кылыш керек да. Эгерде ката кетирсе, өз эрдиги менен кызматын бошотуп кетсе, саясатчы болом десе, депутат болуп келсин, лидер партия болуп келсин, бул жерде талашсын, тартылашсын, башка кеп. Анан мен кара жумуш, күнүмдүк жумуш аткарган. Сот боло элек нерсеге адат болуп калды да, президент менен ошо өкмөттүн башчылары. Сот боло элек нерсеге, кылмыш иш бүтө элек нерсеге баа берип атат да. Кылмыш жасады, бул жаман деп баа берет да. Ошон үчүн мен сиздин пикир айтканда, мен айтып атам, мына Акылбек Үсөнбековичтин шимердир, бирок көзөмөл кылыш керек. Кээде шашып кетет, кээде божомолдуруп коет деп мен ачык айтам аны. Бирок аны камагыла аткыла деп айтып жерим жок да, мен билбейм да аны. Аны далилдеш керек да. Ошондуктан мен саясий баа бергенден кийин мен сунушум деле саясий сунуш болот. Ал эми жоопкерчилик боюнча ошол Акылбек Үсөнбекович 2009 жылы 200 миллион сом проценти жок суд алган өкмөттүн тарыхта бир гана жолу ушул болгон да. Кантский миске ал меники эмес деп атат. Аялы кичине тиешеси бар экен, Кант машина испытательный станцияга 200 миллион сом бюджеттен акча алган. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким жооп берген жок. Биздин декандарыбыз 100 миң сом алып туруп, кийин үйүнө көрөөгө коюп, соттошуп жүрө берет, кайта албасынчы. Кандай деген сөз. Ошондуктан чоң даражадагы иштеген кызматта иштеген киши кынтыксыз болуш керек да. Мамлекеттик бюджетине кол салган эмес болчу, жалган сүйлөбөй турган, таза иштеген кишини табышыбыз керек да. Кыйын, түшүнөм, кыйын. Тарбиялаш керек аларды. Пандемия маалында миллиондогон акчаларды короткон жана Октябрь революциясындагы бир топ адамдарды майып кылып кеткен Сооронбай Жээнбеков учурда резиденцияда. Ал эми түшүнбөдүм. Октябрь окуясында Сооронбай Жээнбеков кантип майып кылып кетти? Ошол Октябрь революциясынын келип чыгышынан улам бир катар адамдар майып болду да. Ага биз негизги күнөөкөр катары Сооронбай Жээнбеков. Эми бул жерде бир аз түшүнүктөр адашып кетти да. Мисалы үчүн октябрь айында мен аянтта болгом, 5-6 октябрда аянтта болгом. Ал жерде кечке чейин эч кимди кубалаган жок. Курал колдонгон эмес. Анан эртеси күнү түндө бир аракет болду, кубалаганда деле кызыктай кубалады. Ушул милициянын башчылары, КГБнын башчылары, прокуратура булар Московский көчөгө чейин кубалап токтоп калышты. Эгер биз милиция кызмат кылганда, массовый демонстрация болгондо протесттер, биз эреже кылат элек. Ошол жерге автобустарды жыйнап туруп, кармалган кишини автобусту алып разбор кылат элекпиз. Бул жерде өтө кызыктай болгон. Түртүп эле наракат түртүп таштады, анан эч кимди камаган эмес. СИЗОго эч кимди алып барган эмес. 10-жылы болгон камалган. Камалган эмес, СИЗОго алып барылган. Ал эми 2020-жылы бир аз башкача болду. Анан ким каяктан ок жегенде аны далилдеп бериш керек, сот болуш керек да. Азыр сот жүрүп атат, Октябрь окуясына Атамбаев, Молдокматов, алар билбейм, президенттин стандартына төш белгисине силер төлөп бергиле деген талап. Таптакыр ойго сыйбаган нерсе, кантип эле. Төш белги атайын адамга ыйралган. Сен өзүң ишенбейсиң, сен качып кетсең, сен кимден талап кыласың? Мен андай түшүнбөйм да.
Октябрь окуяга демек Атамбаев менен Молдохматов, Курсан Асанов булар тополон кылып туруп, айланан тополон кылган жок алар. Тополон кылгандар төрдө турат го. Баары ушул жерде эч кимди жоопко тартпаш керек болчу. Бул бийлик алмашкан сан баа бериш керек. Болду, бүттү. Мурунку бийлик кетти, азыркы бийлик келди. Болду, ушу мен куугунту токтотуш керек. Анан мени мактагандар кызматка коюп атам, а мени сындагандар булар заговорщик деп айткан. Кызыктуу. Анда биз эгерде кылмыш иш боюнча чечим чыгарса суд, анда Сооронбай Жээнбековго бийликти кайтарып бериш керек. Логика ушундай да. Ушул Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги, анан кийин Алмазбек Атамбаевдин азыркы учурда түрмөдө отургандыгы. Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилигин мен мисалы үчүн көрбөйм. Ал эчтеке кылбаган үчүн жооп бериш керек. Ал эчтеке кылган жок да. Анын генералдар качып кетти ошол күнү. А пандемияда жеткен акча бар. А пандемияда акча кеткенди далилдеш керек да барбырчы. Эсептеш керек. Счетный палата текшериш керек. Но туура эмес болду, могу жерде акча кетти, могу жерде акча кетти деп тактап, эсептеп берип чыгарып бериш керек. Керек болсо эл аралык бир аудит кылышыбыз керек да. Анан бирөө айтты деп эле жетпек да. Анан кечирип койгула, мен Сооронбай Жээнбеков президент болсо, ал мактагым да келбейт, сындагым да келбейт, бирок президент пандемиядагы дары-дармектерди көзөмөлдөйт да. Ал көзөмөлдөй турган адамдар бар да. Саламаттык сактоо министри бар, ФОМС бар, каржы министри бар, ошолорго суроо бериш керек да. Президент кабинетине отуруп эле кантип эле бөлмөк ушуну. Бул бир аз ошол кемчиликтерге бирөөнү табыш керек болчу да. Жээнбековдун жоопкерчилиги башка да. Жээнбеков өзүнүн кызматына мөөнөтсүз мурда тапшырган. Андай болбош керек. Себеби президент 5 жылга эл шайлаган. Жакшыбы, жаманбы 5 жылга шайлагандан кийин иштеш керек да. Иштей албасаң, анда президент деген макамың жок болушат. Биз болсо Отунбаевдин президент Акаев такыр эле Казакстанга барып биринчи президент деген нам менен жүрөт. Биз болсо аны актап атабыз. Элибиз ушул акыбалга жеткирген кишилерди биз унчукпай турабыз. Ал эми Алмазбек Шаршеновичтин түрмөдө дагы деле канча жылдан бери отурушуна кандай жеке пикириңиз? Алмазбек Шаршеновичтин бул эми өзүнүн баягы системанын жертвасы болуп атат. Өз убагында бул киши деле сотко кылмыш иш козгогондо көзөмөл кылбай туруп, анын аппараты так ушундай мыйзамсыз иштер козголгон болчу да. Анан азыр бирок ушул 11 кылмыш иши деп айткан мен жолукканда. 11 кылмыш иши боюнча көпчүлүк кылмыш боюнча тиешеси жок да. Тиешеси болгон күндө деле аны аткарган кишилер жоопко тартылмайынча аны жоопко тартылбайсың да. Мисалы үчүн Батыкаевди айтып атабыз. Туура уяттуу нерсе. Бир авторитет биздин системабызды чөгөлөтүп, самолетко чейин сопровождение узарткан. Ким узарткан ошондо? Жогорку Кеңештин депутаты, кийинкиси Зорлук Рысалиев деген ГСИНдин башчысы. Ким сотко кайрылган, прокуратуранын кызматкерлери сотко кайрылган, бул өлүп калат деп. Ким чечим чыгарган, сот чыгарган, өлөт деп. Аларды жоопко тартпай туруп, президент сен виноватсың деген бул туура эмес да. Алар эркиндикте жүрөт го. Акылдуу сөздөрдү сүйлөп жүрөт. Башкы прокурорун, соттун башчысы, депутаттар, ГСИНдин башчылары баары сопровождение кылып жөнөтпөдү. Ошондуктан ошого окшогон нерселерге ал жооп бере албайт. Же тиги Оркан Инандыга жарандык берди дейт. Берсе бергендир да, ал жеке президенттин укугу да. Ал боюнча кыскартылды да азыр кылмыш. Ал деле кылмыш иш козголуп чала була болуп атат эми. Ал президент менин билишим боюнча жыл сайын бир 100-200 адамга жарандык берет да, эгерде мыйзамга дал келсе. Ал Оркандан да кыргыз келинге үйлөнүп көп жыл жашап атса. Ага жарандык берген ал кылмыш эмес. Сиздин жеке пикириңиз боюнча Алмазбек Шаршеновичке азыр Алмазбек Шаршеновичтин катасы Бишкек электроборборго реализация болгон проектте мен байкоом боюнча анан аралашканы бар. Бирок аралашканы болгон күндө деле тергөө органдары такташ керек болчу. Кайсы жерде туура эмес сатып алганбыз, канча миллион доллар биз жеп койдук деп далилдеп бериш керек болчу. Алар бир гана айтып атат, 111 миллион зыян келтирди деп. Кана ушул зыян көрсөткүлөчү. Моунча мык жетпей атат, моунча кирпич жетпей атат, моунча завышение болду деп. Эми мен БХССте иштегенде деле көптөгөн мындай иштер өткөндө далилдеп берип мойнуна коюш керек. Анан жөндөн эле болбойт. Кылмыш болду. Туура эмес да. Жеке өч алуу деп эсептейсизби бийлик тарабынан? Да, кечеги сөз президенттикке ачык эле. Бир жеринин кысчу жерде отурсун, дагы кылмыш иш козголуп кетпесин деп коркутуп атпайбы ал. Бул таптакыр президентке жарашпаган сөз да.
кызчу жерде кысып отурсун деп. Бул не деген сөз? Биз баягы тентек баягы көчө балдарга айланып кетип баратабыз да. Президенттин, премьердин, депутаттын өзүнөн мындай сөздөр чыкпаш керек эч кимден. Биз эл карап турат. Мында байкап атам, мындай кээ бирлерге жагат, мына красавчик жалпак сөз менен сүйлөтөт. Жалпак сөз эмес, бул хулигандык сөздөр. Бул жапайы сөздөр. Biraz avaylap söylüş gerekti. Anan өлкө башчы, анын колунда сот, анын колунда прокурор бекенбе турганда айтылган сөздү катуу тийип кетишим болду. Мына айтты го, дагы бир эки кылмыш иш талып калбасын деген сөздү бул буйрук катары караш керек да. Издегиле тапкыла. Оозун жапкылачы. Башкалар да ушундай мамиле. Анан сот жок эле Алым Кадыр ак деп тап койсо, сот жок эле Мадумаров күнөөлүү деп койсо, сот жок эле Атамбаев жөн отур деп койсо. Ошол бизде коомубузда бир аз бөлүнүш байкалып атат да. Биз кичине таарынычтарга берилип кетип, майланып кеткенбиз да. Президент деле, депутаттар деле, министрлер. Ынтымакка бара турган жолду каалабайт эч ким. Тилекке каршы айтып кеткен президенттердин көптөгөн президенттердин бир оорусу пайда болот экен да, бир жылга жетпей эле ал президенттер өтө акылдуу болуп калат экен, билимдүү болуп калат экен, тажрыйбалуу болуп калат экен да. Мен билем, сен билбейсиң, мен билем, мен түшүнөм, айтпай эле кой, мен баарын өзүм билем деп койгон ишеним пайда болуп калат да. Бул ошол кишиге зыян келтирет да. Рахмат агай, атайын убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жакшылык болсун. Ал эми биз жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кийинки чыгарылышта жолукканча саламатта калыңыздар.